80'e çıkan getirdi, ayının boyunca balasını sağ koyup, Чүй облусунун Аламүдүн районунун тургуну Майрамкүл Ашыралиева 80 жаштагы кошунасынын арыз муңун айтып, ага жардам сурайт. Себеби ал карыя баласы тарабынан сабалып баспай калган. Заречныйдан жолдашка чейин бөө бастырып, келип таяк белине жаракка берип баспай жатканга, азыр күнгө чейин жада прокуратурага жазып, катын жазып, кызы даевиси менен 2 Ашыралиева Майрамкүл деген даевини жазып, Эмаса Аламүдүн прокуратура бул иш каралбайт деп туруп жаап салды. Тургундардын суроосуна дароо толуктоо же жооп берүү үчүн милиция кызматкерлери, прокурорлор, ошондой эле акимдер катышты. Ошондуктан азыр алла чарызды. Жазып бериңиз чоңжайын. Илиштирип берели. Ал эми Курманкул Атышканов Жайыл районунун Сарыгул айыл өкмөтүнөн бергилген. Ал баласы алган өлүш жерде уулу каза болгондон кийин кайра тарттырып ийгенин айтат. Мен документмен иштебейм. Муну өкмөт, айыл өкмөт иштеш керек анан. Сен тиги документиң жок, анан бул документ первичный документ дейт. Основной жанагы хозкнижкадан документтерим чыгып атат. Основной мен бир жактан көчүп келген жокмун да. Өмүр бою жакта жашап келатам да, бир документ менен мен кыйнап атат. Балдарымдын законный жер ала турган жерлерин алып атышат да булар. Законный бердиңер өкмөт. Эми законный кандай аласыңар? Бул sen мындай кылып койдуң, документти көрүм. Документти өкмөт тууралап берсин да. Ар бир айыл өкмөтүндө Кара-Балта шаарына сайт ачылып, очередносту ошол бойдон закиптеп өздөрүнө кала турган кылды. Чүй облусунун тургундары көбүнесе жер маселелерин козгошту. Мындан тышкары социалдык экономикалык көйгөйлөр көп болду. 300дөн ашык жаран келип отурат. Көбүнесе бүт эле жарандардын баары жер талаш маселеси экен. Ушул мүмкүн чечилбеген 10 жылдап бою мындай чубал жип келген арыздарды Акыйкатчы институту мыйзамдуу жолдорун мүмкүн табып, юридикалык консультация беребизби, өзүбүз жардам берүүгө даярбыз. Акыйкатчы менен жолугууга 8 райондон 100дөн ашык жаран келген. Ар бирине юридикалык жардам көрсөтүлүп, алардын укугу сакталуусуна көзөмөл жүргүзүлдү. Белгилесек, мындай иш-чара өлкөнүн бардык облусунда өтүүдө. Нурайым Бейшеналиева, Эрмек Кадыров, Ала Тоо 24, Чүй облусу.